оор басырыктуулук бул Алладан берилген бир неамат. Алладан берилген бир жакшылык. Жалжаң, калжаң, бир сөздүн бир мааниси жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйлөй турган жерде сүйлөгөн, сүйлөбөй турган жерде сүйлөгөн эмес. Сүйлөй турган адам өзүнүн кадыр баркын, өзүнүн баскан турганын, ким экенин мында билүүсү зарыл экен. Керек болсо аялың менен болгон мамиле, балаң менен мамиле болгондо дагы эмне экен? Мындай билиш керек. Мурункулар билесиңер кандай? Жанагы казактын эмеси туура айткан жана куудулу бар го бир. Ошондо атабыз мынтип кирип келатканда эле уже оңдоно башташат го. Негизи ошондой болуш керек болчу. Биз азыр субхана эркектер мындай бир кандай болуп калдык десем, майдачыл болуп калдык. Бизде оор басырыктуулук жок болуп калды. Майда болгон себебинен ар бир нерсе кийлигишип, холодильникте жумуртка кайда, субханаллах, алдын натуральный болчу, сен кытайскийни отуп койсоң, эмне мунун вялый болуп калган, эмне жок, андай эмес. Эркектер негизи андай болгон эмес. Тем более мусулмандар. Мурунку замандын эркектеричи атка минип, аттан атка минип жүрүпчү. Тетиги эмеге чейин, баягы жер ортолук деңизге чейин барып туруп, ар көздөй кирип барып туруп анан кийин, я Алла, биз башка жака ары кете албадык деп токтошкон.